Каждый из вас сейчас записываетесь. Каждый из вас мы сейчас берем в учет в нашей стране и за рубежом. Президентти жана бийлик өкүлдөрүн сындагандар жоопкерчиликке тартылат. Дал ушундай эскертүүнү жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында жасады. Айтымында азыр сынчылардын атайын тизмеги дагы түзүлүп жатыптыр. Бирок сын айткан интернет колдонуучуларынын аркасынан аңдып, социалдык тармактагы баракчаларды тинтүүгө УКМКнын укугу барбы? Болсо кандай учурларда, кайсы беренелер боюнча кимди жоопко тарта алышат? Кыскасы Кырнетти сестенткен билдирүү боюнча жагдайды талдап чыгалы деп чечтик. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Тоготер жеринен баштасак, интернетте президенттин дарегине айтылган сын пикирлерди аныктоо Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин жоопкерчилигине кирбейт. Эгер ал УКМКнын өзүнчө бир сыр документинде эле жазылуу болбосо, коомчулукка белгилүү жоболор боюнча УКМК таптакыр башка кызматты аткарат. Не иш менен алектенет дейм? УКМК интернетке кандай учурда көзөмөл салары так көрсөтүлгөн. Коомдун жана мамлекеттин коопсуздугуна, конституциялык түзүлүшкө, эгемендикке, Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салуу коркунучун туудурган жагдайларда гана Кырнеттин ишине кийлигише алат. Бирок анын ичине президенттин кадыр баркын коргоо сымал жоопкерчилик камтылган эмес. Эгер президенттин дарегине такыр эле жүйөсүз айыптоолор төгүлүп, кадыр баркына шек келтирилип жатса, анда мамлекет башчыны башкы прокуратура президенттин макулдугу менен гана коргой алат. Бар даяр. Кыжалат болбоңуз. Ишти бүтүрөм. Эске салсак, убагында Алмазбек Атамбаев дагы, Сооронбай Жээнбеков дагы социалдык түйүндөрдө алардын дарегине айтылган коомдун сыны менен башкы прокуратура аркылуу күрөшүп келишкен. Мисалга 2017-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын коргош үчүн башкы прокурор Индира Жолдубаева, Канатбек Азиз жана Таалайкүл Токтокунова аттуу юристтерди сотко берген. Бул юристтер экс-президентти дачасуудагы кырсыкка тиешеси бар деп айыптап чыгышкан. Ал сендейлерди малай жумшап, бирөөнүн мээнетин жеп келген адам. О, үйүң күйгөн какмар десе, ай өзүңден айтпайсың я? Кулактын башы сен эмессиң. Ал эми 2018-жылы Сооронбай Жээнбековдун кадыр баркын коргоого башкы прокуратурадан тартып, УКМК ийимге чейин тартылышкан. Алсак Никита Тарасенко аттуу жаранды тамашалуу пост үчүн гана сурактан суракка сүйлөшкөн. Ага себеп Тарасенко Сооронбай Жээнбековдун көл жээгинде түшкөн сүрөттөрүнө тамашалуу сүйлөмдөрдү кошуп мем жараткан. Никита Тарасенкодан сырткары Сооронбай Жээнбековду шылдыңдадың деген жүйө менен Назгүл Алымкулова, Арген Бактыбек уулу, Эркин Асанбаева аттуу жарандар сурак берип чыгышкан. Социалдык тармактарда же ЖМКларда чыгарылган тамаша түрүндөгү же сын пикир катары айтылган пост үчүн суракка чакыруу мыйзамсыз болуп эсептелет. Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактка ылайык өкмөттү же социалдык саясий системаны сындаган билдирүүлөргө тыюу салынбашы керек. Азыркы бийликтин кадыр баркын коргоону башкы прокуратура эмес, УКМК жана ИИМ колго алган өңдө. Анткени бийликтин дарегине сын айткан блогер Юлия Барабинаны улуттар аралык кастыкты жараткан чагымчыл материалдарды Фейсбуктагы группага жарыялап, жарандарга зомбулук аракеттерге чакырык жасоодо деген жүйө менен УКМК анын үйүн тинтип суракка алышкан. Мен өзүмдү моралдык жактан зордукталгандай эле сезип жатам. Менин постторумдун астына калтырган чоочун бирөөлөрдүн комментарийлери үчүн азыркы конституция кепилдик берген негизги жарандык укуктарымдан ажыратышты. Көп узабай дал ушул Юлия Барабина тушуккан кырдаал боюнча социалдык тармакта өз пикирин билдирген журналист Канат Каниметов дагы суракка чакыртылып, ага карата сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, 119-майда бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул беренеге ылайык шектүүлөр 1 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Майда бейбаштык, башкача айтканда, зомбулук же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу, буга тете эле мүлктү жок кылуу же зыянга учуратуу менен коштолуучу коомдук тартипти же жалпы кабыл алынган жүрүм-турум нормаларын одоно бузуучу атайылап жасалган аракеттер. Кызыгы, журналист Канат Каниметовдун Фейсбуктагы постунда жогорудагы беренеде айтылган коркутуулар болгон эмес. Мындан сырткары Кыргызстанда чектен чыккан интернет колдонуучуларын жоопко тартыш үчүн көбүн эсе жазык кодексинин 313 беренесин колдонуп келишет.
рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты, араздашууну козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер. Ошого тете жарандардын дини, улуту же рассалык таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же начардыгын пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тарамдарынын жардамы менен жасоо. Дал ушул берене боюнча 2019 жылы Facebook'та белгилүү Беспредел KG группасынын администратору УКМКнын убактылуу кармоочу жайында отуруп чыккан. Анда укук коргоо органдары Автандил Жоробековду социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында жалган, провокациялык, ошол малдагы бийликке жала жапкан постторду жарыялаган деген жүйө менен камакка алышкан. Бирок канча бир убакыттан кийин блогер үй камагына чыгарылган. 313 рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси боюнча бир эле жаза каралган. Ал 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу. Бул берене боюнча пробация колдонулбайт. Тагыраагы шектүүгө эч кандай жеңилдиктер көрсөтүлбөйт. Кызыгы, эгер кайсы бир колдонуучунун социалдык түйүндөгү билдирүүсүнүн астына 1,5 улуттар аралык кастыкты козуткан комментарий калтырып койсо, анда дал ошол посттун ээси дагы, комментарий жазган жаран дагы жоопко тартылып калышы толук мүмкүн. Мисалга 2017 жылы Мухтаров Нурбек аттуу жаран социалдык тармактагы комментарий үчүн 4 жылга кесилген. Бирок 2018 жылы жогорку сот 2 инстанциянын чечимдерин жокко чыгарып, ишти башынан кароого кайра жөнөткөн. Майданов, сиз буга эмне дейсиз? Сельсовет чечим кылыптыр. Аны бузсак кеңеш өкмөтүнүн бартын түшүрүп алабыз го? Социалдык тармактардын бирине жазылган пикир бийлик өкүлдөрүнө жакпай калып, сурак баштала турган болсо, анда милдеттүү түрдө ал пост боюнча филологиялык жана саясий экспертиза жүргүзүлүшү абзел. Бул жерден филологдун бүтүмү чоң ролду ойнойт. Лингвистикалык экспертизаны бейтараптуу атайын адистер жасашы керек. Болбосо алар сотко чейин эле сизди күнөөлүү тарап катары көрсөтүп коюшу толук ыктымал. Айрым учурларда чынында эле адамдын кадыр баркына шек келтирген же улуттар аралык кастыкты козуткан билдирүүлөр социалдык тармактарда пайда болушу мүмкүн. Анда учурда эмне кылыш керек? Биринчиден, эгер сизге карата кемсинтүүнү 1,5 көргөн болсо, анда ал коом алдында кемсинтүү болуп эсептелет. Сиздин кадыр баркка социалдык тармактар аркылуу шек келтирилип жатса, ал посту дароо скриншот кылып сактап калуу кажет. Кийинки кадам, сизди кемсинткен баракчаны нотариус аркылуу бекитип койсо, аны сотто тастыктоого алдаганча оңой болот. Эгер кемсинтүү фейк аккаунт эмес, аты жөнү анык жаран тарабынан жазылган болсо, анда анын үстүнөн прокуратурага арызданып, шектүүнү жоопко тартууну өтүнүш керек. Андан соң сотко кайрылып, моралдык зыяндын ордун толтурууну, жеке ар-намыс менен кадыр баркты коргоону талап кыла аласыз. Наалаттан коркпой. Эчтекеден коркпой. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева социалдык түйүндөрдөгү кемсинтүү, жала жабуудан коргонуу максатында деп мыйзам долбоорун көтөрүп чыккан. Ал башында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору деп аталып, кийин жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору деп өзгөртүлгөн. Демилге өткөн жылы Кырнетти ызы-чуу жаратып, коомдун сынына кабылган. Кесепетинде ага экс-президент Сооронбай Жээнбеков кол коюудан баш тартып койгон. Быйыл аталган мыйзам долбоору кайра көтөрүлүп, ага карата жарандык активисттердин каршылыгы кайра жанданып, мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өтпөй калган. Адистердин баамында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору бийликке каршы сүйлөгөндөрдү фейк деген жүйө менен жазалоого жол ачып коймок. Мына мында сиз жөнүндө көп нерселер айтылган. Өзүңүздүн эле жердештериңиз жазыптыр. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы жарандардын интернетке кирип маалымат алып же таркатуу укугун чектөө, адамдардын негизги укуктарын бузууга барабар деп билдирүү жасашкан. Бүгүнкү чыгарылыштагы негизги 5 учурга токтоло кетсек, интернетте президентке же бийлик өкүлдөрүнө сын айткан жарандарды тизгиндөөгө УКМКнын укугу жок. Бийликке сын айткандарды жоопко тарта турчу жазык кодексинде өзүнчө беренелер каралган эмес. Ага карабастан укук коргоо органдары Кырнеттин колдонуучуларын 313 берене улуттар аралык кастыкты козутуу боюнча же майда бейбаштык беренеси менен жоопко тартканга аракет кылышат.
Сиздин посттун астына бирөө жарым жаман комментарий жазып кетсе, жоопкерчиликке сиз кошо тартылып калышыңыз ыктымал. Социалдык тармактагы пост үчүн суракка чакыртылсаңыз, анда сөзсүз түрдө филологиялык жана саясий экспертиза жүргүзүлүшү шарт. Бирөө жарым интернетте сизди кемсинтип, жала жапса, анын постун скриншот кылып, нотариус менен бекитип коюш керек. Эгер бул берүүбүз сизге пайдалуу болсо, анда лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.